Аңыздар туғандар, барыңыздар үшін қызық болады деп ойлаймын. Біз Рухеш аталышындағы сайтыбыз менен бірге Тилеш деген аталыштағы қырғыз тілін байыту мақсатындағы программаны атайын ишке ашыралы дедік. Эмне үчүн Тилеш дедік? Буга түшүндүрмө кетели. Рухеш болбосо Тилеш. Эмне үчүн эш дегенди көбү түшүнбөйт экен. Рухеш десек да кээси сурап калышат, эш деген эмне депчи. Эш бул Кыргызда көчмөн турмушта жипти эшип келишкен, пактаны эшип келгенде дагы арканды эшебиз, жипти эшебиз. Рух эш дегендин мазмуну ошондон улам болгон. Бизде рухий жакырчылык, рухий бир алсыздыгыбыздан улам ошол элди рухий жактан көрүнгөсүн байытуу максатында рух эш дегенбиз. Ал эми тил эш дегенибиз ошо тил кедергисине бир биз жол бербей, колдон келсе тилди байытууда ошол күнүгө күн алыстан аракет кылып биз могу биздин күнүмдүк турмушта колдонулуп, туура эмес колдонулуп жүргөн сөздөрдү жана биз көмүскөдө калган кыргыз тилиндеги ошол колдонулбай келген сөздөрдү түшүндүрүү аракетин кылалы. Тил эш дегенибиз демек түшүндүңүздөр болуш керек. Тил эш ошо тилибизди мүмкүн болсо байыталы, көрөнгөбүздү бөксөртпөйлү. Тил эш. Эми кемтилге дегенде биз көп учурда журналисттер өзгөчө жанагы майыптарды көп мынтип айтышат да, мүмкүнчүлүгү чектелген адам депчи. Мүмкүнчүлүгү чектелген дегендин өзү туура эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде логикалык жактан дагы, себеби ал майып эмес адамды деле мүмкүнчүлүгү чектелген деп койсо болот. Маселен, финансылык мүмкүнчүлүгү жок адам деле мүмкүнчүлүгү чектелгенден улам көп каалаган нерсесин сата албайт. Андыктан кемтилге бул ошо недостаток, нехватка дегенди түшүндүрөт да. Андыктан биз майыптарды кемтилге деп колдонгонубуз туура. Мен муну Эсенбай Нурушев бул тилди абдан жакшы терең изилдеп келаткан а киши кыргыз тилин байытууда көп терминдик түшүнүктөрдү калыптандырып келаткан агабыз. Андыктан ошо кемтилге дегенди биз жанагы майыптарга карата колдонсок болот. Журналисттерге кулак кагышандыктан. Батын дейт, кыракы, көрөгөч, ошондой эле ички сезимди байкагыч адамды батын деп. Бул эми кыргыз сөздүгүндө мен муну асмандан алып аткан сөз эмес, Хусейин Карасаевдин камуснаамасындагы ошол сөз корунан колдонуп жүргөн мен айрым сөздөрдү ушундай программанын негизинде камтыганга аракет кылып атам. Батын. Ал эми букта жигит Көчкөн Сактановдун чыгармасында жазылса керек. Бул жерде ошол букта жигит дегенде мындай түшүндүрмө бериптир. Патриотизмди оозуна байрак кылбай, тынч гана өз ишин букта бүтүрүп жүргөн басмырт киши чечүүчү учурда мекен намысы үчүн адамдык бийик абийири менен өлүмгө тик барып коюшу мүмкүн дейт. Демек биз бүгүнкү күндө патриотизмди кээде мекенчил деп түшүнүп жүрөбүз. Андыктан ошол биз букта жигит десек да болот, букта кыз десек да болот, букта жаран десек да болот да. Биз кыргыз тилин байытууда көп учурда ошол тилдин мүмкүнчүлүгүн пайдалангандын ордуна ошол өзүбүздүн көөнө адабиятыбызда, ооз эки адабиятыбызда жаткан көп мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай келебиз. Бустан биз көп учурда көр тилдикте огород деп жүрөбүз да. Ал эми бакча. Буну Хусейин Карасаевдин сөздүгүндө түшүндүрмө жүрөт. Ошо менен биз бүгүн 5 сөзгө токтолдук. Күнүгө ушундай колдон келсе кыргыз тилин байытуудагы барыңыздардын көңүлүңүздөргө кыттай уюп калган түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. Тил байытууну каалагандар Рухеш ТВ каналына YouTube'га кирип катталып койсоңуздар болот. Күнүгө буюрса ушундай жакшы иштерди жолго коебуз.